بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب كتعليم صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин кезектеги тафсир сабагыбыз буюрса, биз өткөнкү сабактарыбызда Хумаза сүрөсүнүн тафсирине токтолгонбуз иншалла. Бүгүнкү сабагыбыз бул Фил сүрөсүнүн тафсирине токтолобуз. Фил сүрөсүндө Аллах Тааланын динине акарат кылып, жаратуучубуз ыйык кылып койгон сыйынуучу жайларды талкалайм дегендердин акыбети туурасында Аллах Субханаху ва Тааля баяндайт. Кур'ан-ы Каримдеги тартиби боюнча 105-чи сүрө Меккеде түшүрүлгөн 5 аяттан 20 сөз жана 73 тамгадан турат. Фил сүрөсүнүн фазилети кандай дей турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айткан: кимде ким Алем таро сүрөсүн окуса, Алем таро кайфа фа'аля раббука би асхабил фил деп башталат да. Ошол Алем таро сүрөсүн окуса, Аллах Таала ал адамды жамандык, зулумдуктардан сактап коет деп Аллах Таала өзү бул фазилетин эскерип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул Фил сүрөсүнүн фазилетин эскерип атат. Фил сүрөсү менен өзүнө чейинки сүрөнүн байланышы, Хумаза сүрөсү да Фил сүрөсү да адашууга бет алгандар туурасында баяндайт. Хумаза сүрөсүндө тилине жана дене мүчөсүнө ээ боло албай башкаларды шылдыңдагандар тууралуу айтылса, Фил сүрөсүндө капырлардын, зулумдук кылгандардын баяны камтылат. Динибиз адамдардын ортосундагы мамилени гана үйрөтпөйт. Ислам дини ыйык жерлерге, айбанаттарга, курт-кумурскаларга, бактарактарга, дегеле жаратылган бардык макулуктарга кандай мамиле жасоо керек экендигин дагы бизге үйрөтүп жатат. Эми жерлердин энеси деп эсептелген ыйык Каабаны талкалоо максаты менен келген Йемендин падышасы Абраханын акыбети тууралуу Фил сүрөдө эскерилет. Эми Фил сүрөсүнүн аталышы дагы бул кыргызча мааниси пил. Сүрөдө пил окуясы эскерилгендиктен жана биринчи аятта Фил сөзү келгендиктен улам Фил сүрөсү деп аталып калды. Сүрөдө баяндалган пил окуясы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жарык дүйнөгө келерден 50 күн мурда болуп өткөн окуя туурасында баяндалат. Ыйык Каабаны талкалоо максатында келаткан Йемендин падышасы Абраха Меккеге бет алат. Бул окуядан ушунчалык бир күчүнө, аскерине ишенип, Аллах Тааланын динине күч колдонуу менен каршы болгондордун акыбети кандай боло тургандыгын ушул Абраханын абалынан билсек болот. Эми Йемендин падышасы Абраха борбор шаары Санаада ушундай бир чиркөө салдырат. Ал учурда да Каабага ажылыкка баргандар көп эле. Меккеге барып ибадат кылгандарды өзүнүн чиркөөсүнө тартуу үчүн ыйык Каабаны талкаламакчы болот. Эми кошунун жыйнап Меккеге жортуулга аттанат. Аскер кошунун эми негизги күчү пилдер эле. Эми аскер кошунунун негизги күчү ошол пилдерди түзгөн да. Айрым риваяттарда 8 пил деп келсе, кээ бир риваяттарда пилдердин саны 100дөн ашкан деп да эскерилет. Эми бул учурда меккелик арабтар өмүрү пил көрүшкөн эмес экен. Ушул Абраха
ушул пилдерди астына коюп аскерлери менен келгенде ошондо пилди биринчи жолу көрүп Меккелик арабтар таң калган экен. Эми Аллах Таала ыйык Каабаны өзү коргоп, өзү Абрахадан сактап кала тургандыгын, мындайча айтканда, арабтар, ал жерде жашаган Курейшчилер ишенишкен. Эми ошол учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы Абдул-Мутталиб ошол Каабаны кайтарып, башкарып турган жана ошол тегерегинде өзүнүн мал мүлкү, ушундай бир мал чарбачылыгы менен алектенген. Уyu бар эле, кою бар эле, дагы башка нерселери бар эле. Эми ошолорду багып жүргөн Абраха биринчи кезекте келип эле ошол Абдул-Мутталибке жолугуп, мага койлорум, уйларымды бересиң дейт. Коркутуп, үркүтүп, тартып алам деп ушундай кылганда, жана ошол силер сыйынып аткан Каабаны да талкалайын дейт. Ошондо Абдул-Мутталиб радиаллаху анху, эми малымды, мүлкүмдү алсаң мейли, ал меники, бирок мына Каабаны, Аллах Тааланын үйүн талкалай албайсың. Бул Аллах Тааланын үйү дейт. Ошондо Абраха аскерлерине Каабаны талкалап баштоону буйруганда, кошундун негизги күчү болгон пилдер баспай чөгүп алышат. Артка бурса басат, Каабага бурса баспай коюшат жанагы пилдер. Эми Абраханын аскерлери бул эскертүүнү назарга илбестен алдыга жыла берет. Дал ушул учурда асманда чабылекейдей болгон абабил куштары чоподой таштар менен аскерлерди кырып кирет. Аллах Таала келтеген ушул кошунду алакандай чымчыктар, кенедей таштар менен талкалап койду. Эми аскерлери кырылып калган Абраха дагы оор жаракат алып, териси сөөгүнөн шылынып, азап чегип, өзүнүн ушул Йемен Санаа шаарына алып барып көз жумган дейт. Эми биринчи аяттын тафсири. Алам тара кейфе фаала раббука би асхабил фил. Сенин эген пил ээлерин эмне кылганын көрбөйсүңбү деп Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга эскерип атат. Бул жерде тарыхты да эскерип атат да. Аяттагы суроо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эле эмес. Бул жерде демек кыяматка чейин келчү инсаният ушул окуядан сабак алуусу үчүн баяндалган сүрө. Аллах Тааланын бул аятта пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга кайрылуусу анын даражасын бийик кылганы менен ушундай бир даражасын көтөрүп койгондугунун бир белгиси. Аяттын тафсири, экинчи аяттын тафсири болсо, алам яджал кейдахум фи тадлил. Аллах Таала алардын арам, ушундай бир ой максаттарын ишке ашырып койбоду. Ыйык Каабаны инсандар эмес, Аллах Таала өзү коргоду. Анын динине душмандык кылгандардын айла амалына башкалар эмес, Аллах Таала өзү каршылык көрсөттү. Мындайча айтканда, аларды Аллах Таала өзү жер менен жексен кылып, талкалап жок кылды. Эми алардын арам ой максаттарын кантип жок кылганы тууралуу 3-чү аятта Аллах субханаху ва таала баяндайт. 3-чү аяттын тафсири ва арсала алейхим тайран абабил. Абабил. Аллах Таала Абраха жана анын кошунуна топ-топ куштарды жиберип талкалап салды деп атат. Андан кийинки 4-чү жана 5-чи аяттарда тармихим би хажаратин мин сijil фажалахум каасфин маъкул. Эми Абабил куштарынын Абраханын кошунун кантип талкалаганы 4-чү 5-чи аяттарда баяндалып атат. Шабылекейдей болгон канаттуулар майда чопо таштар менен аскерлерди аткылады. Таштар жаагандан кийин аскерлердин абалы кандай эле? Абраханын жеңилбес ушул аскери башына таш жеп чайналган ушундай бир эгиндей жери менен жексен болуп кыйрап калды дейт. Сijil дегенде максат бул чопо таштарды оор нерселерди үстүнө таштады.
жаадырды дегенди дагы түшүндүрөт. Эми белгилүү Китабул Айн китебинин автору Абу Халил Аль-Фарахиди айтат: сиджил чоподон болгон таштар дейт. Башка риваяттарда сиджил сөзү төмөнкүчө чечмеленет. Сиджил Лаухул Махфузда жазылган китеп дейт. Сиджил ичи сууга толгон чака. Аллах Таала аскердин үстүнө чакадан суу куйгандай ушундай бир куштар аркылуу сиджил жаадырган деген дагы бир маани жатат. Макул дегенден максат чайналган, саман, арпа деген сыяктуу түшүндүрөт. Эми бул жерде макул дегенден максат аскерлердин териси чайналган эгиндей болуп, сыйрылып, сөөктөрүнөн шылынып калгандыгы баяндалат. Эми бул Фил сүрөсүндө ушундай бир балагый, риторикалык бир сыр жатат. Сүрөнүн бардык аяты окшош таризде бир гана тамга менен аяктайт. Мындайча айтканда, ал тамга лам тамгасы. Фил сүрөсү дагы Кур'ан-ы Каримдин башка сүрөлөрүндөй кооз тартиптелген. Фил сүрөсүндө окшош туруп сүрөттөө дагы бар. 5-аятта аскерлердин абалы чайналган эгинге окшоштурулуп суралды. Аллах Тааланын динин жайылтып, жакшылыкка чакырууда дал ушул окшоштуруу ыкмасын колдонуу бир жыйынтык алып келет. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Фил сүрөсү түшүрүлгөндө Фил окуясынын болуп өткөнүнөн кийин 40 жылдан ашып калган эле. Эми Фил окуясын көзү менен көргөндөрдүн айрымдары ошол учурда тири болгон. Мекке калкы бул окуяны ооз-оозго өткөрүп айтып жүргөндүктөн Фил сүрөсүнө каршы эч нерсе дей алышкан эмес. Демек, бул Кур'анда ушундай бир тарых дагы эскерилип атат. Эми Кур'ан-ы Каримде баяндалган окуялардын, кыссалардын чындык экени дагы тасдыкталып атат. Аллах Таала адамзатка сабак болуусу үчүн Ыйык китебинде ушундай бир окуяларды эскертет. Демек, бул дагы болсо бир тарых экендигинен кабар берет. Демек, кимде ким ушундай бир Аллах Тааланын ыйык жерлерин, Аллах Тааланын ушундай бир ыйык болгон бир Аллах Таала өзү ыйык кылып койгон нерселерди талкалайм, жок кылам, жер менен жексен кылам десе, өзү билинбеген абалда ушундай бир Аллах Тааланын азабына кала тургандыгын унутпаш керек. Аллахым разы болсун, урматтуу жамаат. Аллах субханаху ва таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. حياة العلماء